Бүгінгі күндің орчунду маалыматтары кабарлардын жыйынтык тоочу чыгарылышында камтылган. Студияда мен Дөөлөтбек Кочкорбаев, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштан кыскача маалымат. Жогорку кеңеш Казакстандын 100 миллион долларынан баш тартуу сунушун жактырды. Макулдашууну жокко чыгаруунун көпчүлүк депутаттары колдоду. Парламент депутаттары мөңгү мыйзамын жеринен таанышкан соң гана чечим кабыл алат. Эгер кумтөр боюнча көчмө жыйын өткөрүү сунушу колдоо тапса. Жол эрежесин бузгандарга жазаны күчөтүү демилгеси көтөрүлдү. Айып бул өлчөмүн 1 миллионго жеткирүү жол кырсыктарын кыскарта алабы. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары Малага келип ишке киришти. Эл өкүлдөрү бюджетти тезинен бекитебиз деп турушат. Мурдагыдай үзгүлтүк болбойбу? Кыргызстан бал экспортун жандантат. Ал жакта Карагулжада бал фестиваль өткөрүлдү. Ал качествосы 3 жылга чейин жашта кармалат. Жогорку кеңеш Казакстандын 100 миллион долларынан баш тартуу сунушун колдоду. Ага каттоодон өткөн 106 депутаттын 105 макул, бирөө каршы добуш берди. Казакстандын 100 миллион долларлык каржылык жардамынан баш тартып, мурда бекитилген макулдашууну жокко чыгарууну өкмөт сунуштаган. Мындай кадамды аталган каражатка муктаждык болбогону менен түшүндүргөн. Казакстан 2015 жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганына байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 миллион доллар берүүгө макул болгон. Парламентте мөңгүлөрдү көрүп келгенден кийин гана чечим кабыл алуу сунушталды. Депутат Мирлан Бакировдун айтымында өкмөттүн сөзүнө ишеним жок. Анткени суу кодексин өзгөртүүдө алгач бардык мөңгүлөр жөнүндө айтылса, кийин Давытов жана Лысый мөңгүлөрүнүн астында гана кен казуу иштерин жүргүзүүгө уруксат берүү сунушталууда. Жогорку кеңеш эки окууда кабыл алган мыйзам долбоордо алтын казып алган ишканаларга өзгөчө учурда гана мөңгүлөрдү бузууга уруксат берилет деп айтылат. Долбоор Кумтөргө Давытов менен Лысый мөңгүлөрүндө кен казуу иштерин жүргүзүүгө жол ачат. 10 күн аралыгында жол кырсыгынан 20-дан ашык адам каза тапты. Адам өлүмү менен коштолгон авто кырсыктар көбөйүп баратканына байланыштуу жол эрежесин бузгандарга жазаны күчөтүү демилгеси көтөрүлүүдө. Эгер сунушталган мыйзам долбоору колдоо тапса, айып пулдун көлөмү 1 миллион сомго жетет. Буга кошо эле жол кырсыгына себепкерлер белгилүү мөөнөткө чейин унаа айдоо укугунан ажырайт. Акыркы күндөрү катталган жол кырсыктары көпчүлүктүн үрөйүн учурууда. Андан бейкүнөө адам өмүрү кыйылып, айрымдары алган жаракатынан улам майып болууда. Мындай көрүнүштөр патролдук милицияны да түйшөлтүп, кырдаалдан чыгуунун жолдору каралып жатат. Анткени өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыгынан жабыр тарткандардын саны бир топ көбөйгөн. Жалпы жол кырсыктарынын саны мына Бишкек шаарынын аймагында 81%га өзү олтурат. Жаракат алгандардын саны 69%га. Ысык көл областынын аймагында каза тапкандардын саны 25%га былтыркыдан өстү. Нарын областынын аймагында жалпы жол кырсыгы 2,7%га, жаракат алгандар 4%га. Ал эми Ош областынын аймагында жаракат алгандардын саны 3,2%га былтыркыга караганда көп катталып отурат. Кырсыктардын көп катталгандыгы көбүнчө айдоочулардын жол эрежесин бузгандыгынан келип чыгууда. Мындан улам тиешелүү орган жол белгилерине көңүл бурбагандар үчүн айып пулдун көлөмүн көбөйтүү жана белгилүү мөөнөткө чейин унаа айдоого тыюу салууну көздөп жатышат. Бул маселе эл өкүлдөрүн да кайдыгер калтырбай. Айрымдары жол кырсыгына себепкерлерге миллионго чейин айып пул чигерүү боюнча мыйзам долбоорун алып чыкты. Майып болуп калса 10 000 сом эле төлөйт да. А мен айтып атам, 10 000 сом бул туура эмес, миллион сом төлөш керек. Себеби бул өмүр бою майып болуп калды. А дүйнөдө андай практика жок. Дүйнөдө сразу түрмөгө отургузушат. Бизде эле өтө гумандуу мындай жаза кодекс болуп калды. Бирок мыйзамга өзгөртүү киргизип, айып пулдун көлөмүн көтөрүү менен маселе чечилбейт дегендер жок эмес. Кырсыктардын алдын алуунун эң эффективдүү жолу коопсуз шаар долбоорун ишке киргизип, өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонуу керектигин депутат Абдывахап Нурбаев айтат. Мыйзамда бир аргасыздан бир чара болуп атат, анткени акыркы убакта бизде жол кырсыгы өтө көбөйүп атат.
Бирок биз негизги нерсе биздин жогорку кеңеш талап кылып аткан бул өкмөткө коопсуз шаарды киргизүү болуп атат. Анткени мына мен быйыл Чехияга барып келдим, Прага шаарында. Ошо коопсуз шаар киргенден кийин 80% азайыптыр. Биздин кошуна мамлекет Тажикстанда ошо коопсуз шаар киргизиптир, алар 40% азайыптыр да. Ошол киргичекти мына 2 жылда өткөндө премьер-министр өзү кепилдик берди. Бишкек жана Ош шаарында мен 2 жылда киргизем деп. Ошол киргичекти ушул жактан болсо дагы кичине бир кыймыл кылып туруу катары каралып атат да болчу. Буга чейин өкмөт жана жогорку кеңеш оң ролду унаалар катышкан жол кырсыктары көп катталып жаткандыгын жүйө келтирип, аларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салуу демилгесин көтөрүшкөн. Бирок мыйзам долбоору азырынча коомдук талкуудан өтүп, министрликтердин макулдашуусунда. Ал эми Ош Бишкек, Бишкек Ысык көл сыяктуу узак трассаларга медициналык пункттарды ачып, айдоочулардын саламаттыгын текшерүү бүгүнкү күндүн талабы. Эртең менен туруп караганда баягы давлениесин текшерип, кан басымын жана таза ичкен эмес, ичкен ичпеген детальдеп текшерип койсо, бул ошол айдоочуларга, ошол салып аткан жүргүнчүлөр үчүн деле бир жакшы бир шарт түзүп берилбек да. Маселе парламенттин жыйынында көтөрүлүп, ИИМдин иши сынга кабылды. Айрымдар жол кырсыктарынын көбөйүшүнө аталган министрликти күнөөлөп, көзгө басар реформа жүрбөй жаткандыгын айтышты. Мындан улам жол кырсыгы боюнча парламент талкууга алып, өкмөттүк саат өткөрүү керектиги сунушталды. Мен ичим жылуу атат да ушул ички иштер министрлигине. Же булар ОПГ менен күрөшүп атабы, же ОПГ булар менен күрөшүп атабы. Реформадан такыр нерсе жок. Генералдарды алып атат. Коопсуз шаар деген долбоор бар болчу. Бүгүн бюджетте акчасы жок. Жоопсуз шаар долбоорун айлантып салды. Ким күнөөлүү? Эл өкүлдөрүнүн сырткары тиешелүү органдарга коомчулукта сын пикирлер арбын. Анткени айдоочулук күбөлүктөр коррупциялык схемалар аркылуу берилип, унаа ээлеринин жоопкерчилигин азайтууда. Андыктан патрулдук милиция кырсыктын алдын алуу үчүн жарандарга айдоочулук маданиятты калыптандырып, күбөлүк берүүнүн жаңы эрежесин иштеп чыгуусу зарыл дешет коомчулук. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Ош шаарындагы социалдык мекемелерге жылуулук бериле баштайт. Чечимди шаардык кеңеш кабыл алып, жылуулук ишканасына тапшырма берди. Азырынча 30 бала бакча менен 2 оорукана ысытылмай болду. Антпесе бөбөктөр үшүп, айрым ата-энелер балдарын бакчага жибербей жатышыптыр. Калган социалдык объектилер менен көп кабаттуу үйлөргө качан жылуутуу мезгили башталат? Бегимай Асанова айтып берет. Азыр сыртта аба ырайы 14-15 градусту көрсөтүп турат. Бул температура чоң адамдар үчүн нормалдуу болгон менен бөбөктөр үчүн төмөн көрсөткүч. Анын айынан айрым ата-энелер балдарын бакчага жибербей жатышат. Мисалы, Кыял балдар бакчасында 200дөй бала тарбияланса, күнүнө 10 чактысы келбей калышат экен. Жылуулук берилген жок. Мына погода суук. Биз өзүбүздү балдар менен кошо койбошубуз керек. Чоңдор биз чыдайбыз, бирок бала деген бала, алар чыргып калат, үшүп калат. Мына бүгүн балдардын мына 2 күндөн бери мына бизде иш башталган болсо, мына майрамдан кийин балдардын балалар бакчага келиши төмөндөп кетти. Соңку 5-6 күндөн бери бөлмөлөр суук болуп, бөбөктөр үшүп кыйналып жатышыптыр. Андыктан жылуу кийимдерин чечпей отуруп, ошол боюнча уктоого аргасыз болушууда. Мындай абал шаардагы бардык эле аймактарда байкалган. Маалынан эрте жылуулук берүү үчүн билим берүү башкармалыгы тиешелүү кызматка билдирүү жиберген менен азырынча жооп жок. Жылуулук бериш үчүн 5 күн катары менен 8 градустан төмөн температура болуш керек деп. Эми биз бүгүн ушул маселени койдук. Аны күтпөй эле азыртан бере бериңиздер. Айрыкча бала бакчаларда балдар үшүп атат деген маселени койдук. Макул болушту. Мөөнөтүнө мурда жылуулук берүү зарылчылыгы бакчалардан сырткары ооруканаларда да жаралган. Маселе Ош шаардык кеңешинде көтөрүлүп, туруктуу депутаттык комиссия жылытуу мезгилин баштоого мөөнөтүн аныктады. Бүгүндөн тарта бала бакча жана ооруканаларга жылуулук берүү аракети көрүлөт. Калган социалдык объекттер көп кабаттуу үйлөр менен кошо эле 15 ноябрда ысытыла баштайт. Ал отун көмүрлөрдү списать эткенге негиз болуш керек да. Эми биз алганда методика негизде иштейбиз, слип боюнча. Ошол негизинде жылуулук беришке даярбыз. План боюнча жылуулук мезгили ноябрдын 15-нен башталат. Эгер аба ырайы төмөндөп, температура 8 градусту 5 күн катар менен көрсөтсө, жылуулук мөөнөтүнө мурда берилет. Жиберилген жылуулук болсо 1 жума аралыгында толугу менен бала бакча жана ооруканаларга жеткиликтүү болот. Бегимай Асанова, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак.
Эми Кыргызстандан башка өлкөлөргө бал экспорту жанданат. Бул багытта бүгүн Ош облусунун Карагулжа районунда бал фестивали уюштурулду. Ага өлкөнүн 7 областынан тең өндүрүүчүлөр келип катышты. Арасында Сауд Аравияга, Кытайга бал сатыга чыгарган алдыңкы ишкерлер дагы келген. Экологиялык таза азыктардагы өндүрүү жана аны экспорттоого арналган фестивалдан кийинки материалда сөз болот. Карагулжада уюштурулган бал фестивалына 10дон ашуун өндүрүүчү компаниялар жана жеке ишкерлер катышты. Арасында Нарын облусунун Ат Башы районунан келгендер да бар. Алар биринчи жолу мындай масштабтуу иш-чараларга катышып жатышат. Максаттары экологиялык таза азыкты Кыргызстандын аймагына сатыкка чыгаруу. Фестивалга 6 түрлүү бал аралашмаларын коюшту. Бул болсо өрүк менен мейиз кошулган. Бул дагы ушул жанагы иммунитетке ушуга аябай жакшы эме берет. Мына спорт менен занимация этип жанагындай спортсмендерге ушул каралган инжир. Ушулар эмесе абдан күч кубат берет да. Фестивалда Жалал Абадтан келген Маңгыз KG фирмасынын бал азыктары көпчүлүктүн кызыгуусун арттырды. Анткени бул фирма балды экспортко ылайыктап 10 түрлүү таңгакта чыгарат. Быйыл Кытай мамлекетине 15 тонна сатты. Эми алдыда Орусия, Дубай, Мединага экспорттоого аракет кылышууда. Эми азыр хасп менен органикке даяргерлик көрдүк. Бүт бизи зданиябыз, оборудованияларыбыз, санып анакаларыбыз бардыгы соответствовать кылат. Буюрса хасп үстүдө азыр иштеп атабыз. Быйыл хасп сертификатын алабыз буюрса. Ал эми жеке бал өндүрүүчүлөр экспортту жандантууга мамлекеттен колдоо болсо дешүүдө. Алсак бир ишкер жылына 3 тоннадан бал алса, анын 1 тоннасын араң сатып түгөтөт экен. Аны да арзан баада жергиликтүү тургундарга өткөрөөрүн айтышты. Ошондуктан көпчүлүгүндө азыктар 4-5 жылдап сакталып калат. Ал качествосы бир 3 жылга чейин жаштагармы? Ушулдай уже кетет качествосы. Анан беребиз да. Арзан эле берип ийебиз. Антпесе бекер кор болгондон көрө аны ошо андагы модернизация беребиз, анан эми бергенде берип ушундай элем. Фестивалдын жүрүшүндө өндүрүүчүлөрдүн бул айткандарын жоюу, тагыраагы экспорттун көлөмүн арттырууга биргелешкен иш-аракет болоору маалымдалды. Ал үчүн өндүрүүчү фирмалар менен Бириккен Улуттар уюму Агролит коомдук фонддору кызматташат. Акыркы 2 жылда бал экспорту 30 тоннадан 40 тоннага жогорулаган. Эми алдыда 800 тоннага жеткирүү планы бар. Негизинен бизге Сауд Аравиясы, Кытай Республикасына чыгуу бизге ушул практикаларды 2 жылдан бери шуну практикалап атышат. Муну эми кийинки мунун масштабындагы, муну башка географиясынан кеңейтүү боюнча ошол кызматташуулар болуп жатат. Бала арычылык жаатындагы серепчилер болсо экспортту жандантууга өндүрүүчүлөр бир канча талаптарды сакташы керектигин айтууда. Маселен, азыктар желим бөтөлкөлөргө эмес, тамак-аш коопсуздугуна жооп берчү идистерге куюлушу зарыл. Ошондой эле антибиотиксиз бал алууну өздөштүрүш керек экен. Антпесе арыларды дарылоо мөөнөттөрүн өткөрүп жиберүү же туура эмес дарылоонун натыйжасында даяр болгон бал чет мамлекеттерге өткөрүлбөйт. Алар жанагы мурунку эле эски жанагы алюминий фляктарда, темир фляктарда балды сактап, кармап келген, ал лабораторияга бергенде ал башка анализдери чыгып жанагы болуп жатат. Ал биздин бал тарткан медогонка дейбиз. Ошол медогонкалардагы жана темирден Советтер Союзунун алдында жана эмелер болуп келген, ошол дагы өтүп кетүүсүнөн дагы биздин сапаты төмөндөп жатат да. Өндүрүүчүлөргө адистер 2014 жылдан бери атайын окутууларды да жүргүзүп келе жатат. Мында азыктардын сапатын жакшыртуу, экспортко алып чыгуу жолдору үйрөтүлүүдө. Белгилей кетсек, бал фестивали Карагулжа районунда ушуну менен 3-чү ирет өтүүдө. Жыл сайын бул иш-чарага 7 облустан келген бал өндүрүүчүлөр келип катышып кетет. Бүгүнкү иш-чаранын жыйынтыгында эң мыкты бал аралашма, ошондой эле эң мыкты балдан жасалган азыктар боюнча мыктылары аныкталып, сыйлыктар ыйгарылды. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Жалал Абад шаардык кеңешинин алгачкы сессиясы өттү. Жыл башынан бери бириге албай келген депутаттар ымалага келишип төрага шайланды. Бүгүн биринчи жолу толук кандуу отурум болуп, күн тартибинде 3 маселе каралды. Төрага орун басары менен туруктуу комиссия мүчөлөрү да бекитилди. Эми шаар депутаттары ишти эмнеден баштап, бюджетти качан карайт? Кылымжан Азамат кызынын материалында. Жалал Абад шаардык кеңешинин 8-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 28 майда өткөрүлгөн. Эл тандоосу менен шайланган 6 партия 7 айдан бери алгачкы отурумга чогула албай убара. Акыры бүгүн азчылык менен көпчүлүк коалиция мүчөлөрү орток пикирге келишип, отурум өткөрүштү. Ага 31 депутаттан 29 катышып, күн тартибинде 3 маселе каралды. Депутаттар ынтымагы келип, төраганы шайлап алдык. Төраганын орун басарын шайлап атабыз. Бюджет караганбыз, комиссия отуруп караганбыз. Кудай кааласа 2-3 күндөн кийин
сессияны коюп бюджет бекитип беребиз. Күн тартибине коюлган биринчи маселе шаардык кеңештин төрагасын шайлоо болду. Төрагалыкка көпчүлүк коалиция Ата Журт партиясынан Мураталы Тагаевди көрсөтүштү. Эл өкүлдөрү жалгыз талапкерди бир добуштан колдоп беришти. Төрага орун басарлыгына Мухтарбек Тургунбаев менен Бахадыр Исмаиловдун талапкерлиги көрсөтүлдү. Көпчүлүк добуш менен орун басарлык кызматка Мухтарбек Тургунбаев дайындалды. Бир гана төраганы шайлоо менен чектелбестен күн тартибине туруктуу комиссиянын курамын бекитип отурабыз. Негизги маселе ушул, ошондон мен ойлоп турам, ушул иштин үстүнөн жумушту алып барабыз. Ошондой эле 4 туруктуу комиссиянын курамы бекитилди. Алар бюджеттик, курулуш, транспорт, коммуникация, өнөр жай жана социалдык комиссиялары. Ар биринде 7 мүчө болуш керек эле, бирок бюджетти тезинен бекитүү үчүн жумушчу топтун биринде 9 депутат дайындалды. Калган экөөндө 7ден, ал эми өнөр жай тармагында 5 мүчө бекитилди. Ошондуктан ушу эки астында калган фракция биригип туруп бир кандидатын калтырышсын. Ишке киришкен шаардык кеңештин алгачкы эле жасаш керек болгон иши бул бюджет маселеси. Жыл аякташына 1,5 ай гана убакыт калды. Эми бюджетти бекитип, зарыл тараптарга каражат чечип берүүнү колго алабыз, деди төрага. Бир жуманын ичинде кезексиз сессия чакырып бюджет бекитилет. Предварительно фракциялар менен сүйлөшкөндөн кийин мыйзамдуу кадамга таштаган үчүн Өнөгө фракциясы келди. Кийинки сессияларда уже бюджеттин долбоорун карайбыз. Жалал Абад шаарынын 2017 жылга бюджети 341 миллион сом деп пландалган. Каражаттын бекитилбей турганынан быйыл шаардагы 3 көчөнү кеңейтүү, 23 көчөгө тротуар салуу жана социалдык объектилердин ремонт иштери аткарылбай калган. Ал эми кала мэрин шайлоо күнүн сессиядан кийин 10 күн ичинде БШК дайындап берет. Кылым жана азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Кезек жарнамалытын угууда, андан соң программабызды улантабыз. Сиздер түз эфирде кабарлар маалымат программасын көрүп жатасыздар. Алгач экинчи бөлүктөн кыскача анонс. Колумбияда катуу келген сел жер көчкүсүн жаратты. Табият кырсыгынан 20дан ашуун киши жабыркап, 10го жакыны каза болду. Баткендин Зарташ айылында таза суу жок. 250 жыл мурун төптөлгөн айылдын жашоочулары агымды суу ичүүгө аргасыз. Ош облустук прокуратура 9 айдын жыйынтыгын чыгарды. Бул жылы коррупция фактылары көбүрөөк аныкталып, тиешелүү айып салынган. Баткен районунун Зарташ айылында таза суу жок. Жашоочулары Кожашкан дарыясындагы агынды сууну тунутуп колдонушат. Антпесе лайка суу ичүүгө эле эмес, кир жуганада иштетүүгө болбойт. Мындай күн кечирүү айыл төптөлгөндөн бери кайталанып келет. Түзүлгөнүнө 250 жылдан ашса да, мамлекет тарабынан ичүүчү суу жеткирүү аракети көрүлө элек. Таза сууга жетинбеген зарташтыктардын үнүн кабарчыбыз угуп кайтты. Сиздер көрүп турган бул Кожашкан дарыясы Төрткөл айыл аймагынын Зарташ айылын аралап өтөт. Бул жердеги 140га жакын кожолук мына ушул дарыянын суусун дыйканчылыкка дагы, ичүүчү суу катары дагы пайдаланышат. Анткени айыл түптөлгөндөн бери таза суу жеткириле элек. Жашоочулар сууну дарыядан ташып, 2 күн колдонбой тунутуп ичишет. Антпесе ылайка сууну пайдаланууга мүмкүн эмес. Бир сутка тунутканга аракет кылабыз. Анан баягы эме кылбасаң, ошо ылайка бойдон, зыгыр кум бойдон ичкенге аргасыз болосуң да. Айылдагылардын жарымы чоң арыктагы сууну пайдаланышат. Антпесе Зарташтын жогору тарабында жашагандарга дарыяга келип кетүү алыс. Арыкка келчү суу Өзбекстан Газма айылын аралап өтүп, жазында кошуналар бууп койгон учурлар катталат. Күзүндө деңгээли төмөндөп, чоң арыкка суу жетпей калат. Азыр дарыянын деңгээли төмөндөп кеткениге байланыштуу азыр биздин каналга суу чыкпай калды. Шуну жолдо мына Коңуш айылдын малдары келип туруп сууду ичкендигине байланыштуу алардын кыктары түшөт, башка нерселер түшүп, бул суу булганычка учурап атат. Мындай көйгөйдө жашаган Чоң Кара жана Ак Турпак айылдарына өткөн жылы таза суу тартылган. Бирок Зарташ менен Ак Өтөк айылдары калып калган. Тактап айтканда 200дөй кожолук ичүүчү сууга жетпей келишет. Көйгөйдү чечүү үчүн айыл өкмөт долбоор жазган. Ал келерки жылы ишке ашат. 2 айылыбызда калды, Кудай кааласа. Ошол Зарташ менен Ак Өтөктү эмиги жылга ошо арис боюнча таза суу боюнча проекттер болсо ошолорду эме кылып турабыз, ошолорду киргизип, ошо таза суу менен камсыз кылабыз. Айыл өкмөтү билдиргендей, долбоор ишке кирсе 2018 жылы калган 2 айылга тең таза суу келет. Ал үчүн Чоң Кара айылындагы 2 чакырым алыстыктагы Достук суу кампасынан суу тартылат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.
Ош облустук прокуратура 9 айдын жыйынтыгын чыгарды. Быйыл коррупция фактылары жылдага салыштырмалуу көбүрөөк аныкталган. Прокуратура кызматкерлери мыйзамдын негизинде баары тийиштүү жоопкерчиликке тартылганын кабарлоду. Ошол эле учурда жемкорлукка каршы күрөшүү пландары иштеп жүзөгө ашырылган. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Ош облустук прокуратура кызматы 9 айдын жыйынтыгын чыгарды. Анда коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамдарынын аткарылышы боюнча аракеттер көрүлгөн. 2017 жылдын 9 айында облустун бардык аймактарындагы коррупциялык элементтер аныкталып, тиешелүү айып салынган. Маселен, Ноокат жана Араван райондук маданият бөлүмдөрүнүн башчылары жана эсепчилеринин үстүнөн мыйзам бузулган фактылар аныкталып, административдик жоопкерчилик жөнүндө иш козголгон. Сот тарабынан алардын ар бирине 10 000 сом өлчөмүндө айып пул салынган. Ошол эле учурда билим берүү бөлүмү текшерилип, мамлекетке 2 миллион сомго жакын зыян келтирген фактылар боюнча кылмыш иши козголгон. Ушундай эле мыйзам бузуулар Кара Суу шаарында да бар. Ош областык прокуратурасынын органдары тарабынан 2017 жылдын 9 айында жалпысынан коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамдарынын аткарылышы боюнча 328 прокурордук актылар келтирилген. Ошо келтирилген прокурордук актылардын негизинде тартиптик жоопкерчиликке 261 адам жоопкерчиликке тартылса, административдик жоопкерчиликке 49 адам. Ал эми 29 фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми келтирилген прокурордук чаралардын негизинде мамлекетке 13 миллион 815 мың 542 сом өндүрүлгөн. Ошто диний тематиканы массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда чагылдырылышы, алардын жаштарга тийгизген таасири тууралуу тренинг уюштурулду. Ага ОШМунун 100дөн ашык студенттери, окутуучулар жана эксперттер катышып, суроо жооптор орун алды. Мында негизинен жаштардын социалдык тармактарда дин жөнүндө туура маалымат жеткирүүсү, аны туура кабылдоо маселеси көтөрүлдү. Бул менен диний терс агымдардан улак болууга чакыруу жана жаштардын лидерлик сапаттарын жогорулатуу максаты көздөлгөн. Иш-чара эл аралык уюмдун жана Ыйман фонду тарабынан колдоо таап, дин жана демократия боюнча конструктивдүү пикир алышуу долбоорунун алкагында ишке ашууда. Дин жана демократия маселесинде алардын кандай ой пикирлери бар? Алар бул жөнүндө эмне ойлошот? Дин негизинен эле дин жана ишеним маселелери жаштарды эмне ойлорго келтирет, ошол нерселерди талкуулап, маалымат алуу коопсуздугу, маалымат берүү, таркатуу коопсуздугу жөнүндө дагы мындай терең, кеңири сөз болот. Ошто 5 аял аялуу аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоорунун алкагында грант утуп алышты. Алар буга чейин 2 ай бою психологиялык жактан жана жеке ишкерликти жүргүзүү үчүн кызыккан кесиптери боюнча акысыз билим алышкан. Жалпы болуп 16 аялдан 5-өө өз алдынча долбоорлорду жазып, сертификаттарга жана 20 000 сомдон грант алганга жетишишкен. Белгилей кетсек, аталган долбоор эл аралык чыгыш батыш спид фонду жана Rainbow маалымат борбору тарабынан ишке ашууда. Максаты социалдык жактан жардамга муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген кыз-келиндерге, жалгыз бой энелерге колдоо көрсөтүү жана жеке бизнес жүргүзүп кетишине көмөктөшүү болуп саналат. Жаш инженерлерди колдоо учурдун талабы. Мындай аталыштагы илимий конференция Оштогу Кыргыз-Өзбек университетинде өткөрүлдү. Инженердик багыт боюнча билим берген мекеме бул аракет боюнча болочоктогу кесип ээлерине багыт көрсөтүүнү пландашкан. Иш-чарага Оштогу мыкты адистер, жогорку окуу жайларынын жетекчилери жана студенттер катышты. Анын алкагында болочоктогу инженерлердин эмгектери көргөзмөгө коюлган. Өлкө аймагында жаратылыш жана суу ресурстары түшүрүлгөн жасалгалар студенттер тарабынан тартууланды. Иш-чаранын алкагында жаш адистер өздөрүнүн ушул илимге болгон эмгектерин көрсөтүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Колумбияда катуу келген сел жер көчкүсүн жаратып, бир топ шаарларга кесепетин тийгизди. Табият кырсыгынан 20дан ашуун киши жабыркап, 10га жакыны каза болгону белгилүү болду. Учурда кооптуу аймактардын жашоочулары эвакуацияланууда. Колумбиянын Каринта шаарында сел кесепетинен 9 киши каза болуп, 19-у дайынсыз болууда. Учурда кырсык болгон аймактарда куткаруучулар жана ыктыярчылар тобу издөө иштерин алып барышууда. Каринто шаарында селдин кесепетинен жер көчкү жүрдү. Табият кырсынан 6 квартал жабыркаган. Бүгүнкү күндө жарат алгандардын саны 28 деп айтылууда.
Каринтанын муниципалдык кызматы көп убакыттан бери жаан-чачын токтобой жаткан. Колумбиянын түштүк-чыгыш тарабында 32 миңдей тургун бар экенин билдирди. Аталган шаардан сырткары сел коңшу аймактарга да таасирин тийгизди. Жакынкы шаарларда 40ка жакын турак жай жараксыз абалга келип, жергиликтүүлөргө жардам көрсөтүү үчүн аскер кызматкерлери тартылды. Дагы бир канча калктуу конуштарда жер көчкү коркунучунан улам. Тургундар эвакуацияланып жатат. Алдыда алам алкагындагы болуп жаткан соңку жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Москванын Тверь райондук соту оппозициячы Алексей Навальныйдын Орусия президенти Владимир Путинге каршы жазган арызын кароодон баш тартты. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөшүү корунун юристи Иван Жданов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Сот өз чечимин Навальныйдын эркиндиги менен мыйзамдуу кызыкчылыктарына зыян келтирбегендиги менен түшүндүрүп, анын арызы административдик сот өндүрүшүнүн тартибинде каралууга жатпай тургандыгын билдирди. Өткөн аптада Москва соту оппозициячынын Путинге каршы арызын каттаган. Навальный Кремльде анын 2018-жылдын мартындагы президенттик шайлоого катышуу аракеттерине тоскоолдук жаратып жатат деп айыптоодо. Франция соту Азербайджан өкмөтүнүн France Televisions телеканалына жана журналисттер Элиз Люсьен менен Лоран Ришарга каршы жазган арызын кароодон баш тартты. Бул чет мамлекеттин бийлиги журналисттерге каршы доо арыз менен француз сотуна кайрылган алгачкы учур болуп катталды. Баку журналисттерди Франциянын мурдагы президенти Франсуа Олландтын Азербайджанга болгон сапары тууралуу 2 жыл мурдагы репортаждарында айткандары үчүн айыптоодо. Алар теле жана радио каналдардын эфиринде Азербайджандагы режимди диктатура, ал эми Ильхам Алиевди деспот деп аташкан. Соттун чечиминде ММК эркиндиги тууралуу мыйзам боюнча мамлекет жаранды же журналистти жалган жала жабууга айыптап, сотко берүү укугуна ээ эмес экендигин белгилеген. Ченкорг сайтына Москвада Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун эстелигин тургузууга каршыбыз деген темада петиция жайгаштырылды. Анын демилгечиси Либерал-демократиялык партиянын мүчөсү Георгий Городецкий Орусиянын борбор шаарында русофоб жана диктатор Ислам Каримовго эстелик тургузулбашы керектигин билдирди. Андан тышкары ал Орусия Өзбекстан жарандарына виза режимин киргизиши керектигин айтты. Учурда ал петицияны 6 миңден ашык киши колдоп жатат. Былтыр 1 ноябрда Москванын мэри Сергей Собянин 2019-жылдын 31 декабрына Өзбекстандын Орусиядагы элчилигинин алдындагы мейман үйүнүн жанына Ислам Каримовдун эстелигин тургузууну тапшырган эле. Кезек спорт жаңылыктарында акыркы спорт кабарлары менен кесиптешим тааныштырсын. Салмастарбы, кечки чыгарылышка даярдалган спорт жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. 18 жаштагы футболчу Алимордон Шүкүров Кыргызстан курама командасына чакырылды. Кыргыз Республикасынын футбол федерациясы кабарлашынча, азыр Алимордон Малайзияда курама командабыз катарында машыгууда. Эске салсак, Николай Южанин кол астындагы жаш футболчуларыбыз келерки жылы боло турган Азия чемпионатына тандоо баскычында Бишкекте оюндарын өткөргөн. Анда Алимордон башка футболчулардан өзгөчөлөнүп, мыкты оюн көрсөткөндүгү үчүн курама командабызга чакырылды. Белгилей кетсек, Александр Кресинин шакирттери 14 ноябрда 2019-жылы өтүүчү Азия кубогуна тандоо алкагында Макао менен оюн өткөрөт. Азыр ошол беттешке акшумкарлар Малайзияда даярданууда. Футбол темасын улай, келерки жылы өтүүчү 19 жашка чейинки футболчулар арасындагы Азия чемпионатына Өзбекстан катыша албайт. Б тобунан орун алган Өзбекстан кечээ болгон акыркы оюнда Тажикстанга 1-0 эсебинде утулуп калды. Өзбекстандык футболчулар 3 турда катар жеңишке жетип, өз тобунда 9 упай менен 1-орунда бараткан болчу. Бирок кечээ чечүүчү беттеште алар Тажикстанга жеңилип, ушул топто 1-орунга чыгарып жиберди. Жыйынтыгында Өзбекстан 2-орунда алган көрсөткүчү жакшы, алдыңкы 5 өлкө катарына кирген жок жана чемпионатка катыша албай турган болду. Кыргызстандык күрөшчү Америкада өткөн эл аралык турнирде 1-орунду алды. 2 ноябрдан 6 ноябрга чейин Американын Колорадо шаарында грек-рим жана эркин күрөш боюнча ири мелдеш өткөрүлдү. Ал турнирге өлкөбүздүн атынан Самат Надырбек уулу катышып, 57 кг салмак категорияда күч сынашты. Самат беттештерин чейрек финалдан баштап 3 атаандашын катар утуп, өзүнүн салмагында жеңүүчү болду. Мекендешибиз Абдурахман Хаджи Муртазалиев джиу-джитсу боюнча Орусияда 2 алтын медаль утту. Ал турнирде 85 кг салмак категорияда жана оор салмакта мелдеш өткөрүп, бардык беттештеринде атаандаштарын утуп алган. Ошондой эле ушул турнирде жаштар арасында катышкан дагы бир спортчубуз Максим Кусов 67 кг күч сынашып, күмүш медаль тагынды.
Ушул күнгө даярдалган спорт жаңылыктары мына ушулар болду. Студияда мен Элимурат Беков болдум. Саламатта калыңыздар. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Ошондой эле бул жана башка жаңылыктарды сиздер ынтымак чекит KG сайтынан дагы таап окусаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Сиздер кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышын көрдүңүздөр. Кечиңиздер жагымдуулансын. Саламатта калыңыздар.